Окуу түндө алдындагы шамчырак. Билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Сокур дешет билимсизди жөндебе. Окуу гана жарык чачат дүйнөгө. Деп Жусуп Баласагын атабыз айткандай, билим гана адамды адам кылат. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр? Бүгүн биз Билимкана 2022 Олимпиадасында 7 класстар арасында 1 орунду Түрксөй Түрк дүйнөсүнүн руханий көпүрөсү деген темадагы Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан мектеп окуучулары арасында өткөрүлгөн сынакта баш байгени жеңип алган Сезим Эсенгелдиева жана мугалими Индира Рыспаева эжейибиз менен маектешмекчибиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Диана Жакпекова. Балчы жааматтык мультимедиа борборунан келдим. Өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Мен Рыспаева Индира Оразалиевна, Балыкчы шаарындагы Зарыкан Исаева атындагы номер 4 гимназия мектебинин кыргыз тили мугалими болуп эмгектенем. Мен Эсенгелдиева Сезима Оламбековна, Зарыкан Исаева атындагы номер 4 гимназия мектебинин окуучусу болом. Абдан жакшы. Чындыгында сиздердин былтыркы жана быйылкы жараткан ийгиликтериңиз шаар үчүн өтө чоң сыймык. Билимкана 2022 Олимпиадасында 1 орунду алып, Грузия мамлекетине саякатка барып келдиңиз. Жалпысынан ошол Билимкана Олимпиадасы жана саякат тууралуу айтып берсеңиз, кандай болду? Жактыбы? Албетте жакты. Ушул 2022 жылдын 6 ноябрынан баштап 13 ноябрына чейин Грузия мамлекетинде болдук. Биз Грузия мамлекетинде, ушул Грузия мамлекетинин борбору Тбилисиде, Схета шаарында жана Казбеги тоолорунда болдук. Жана ошондой эле ушул Грузиядан 12-13 кылымдарга таандык. Ар кандай храмдарды көрдүк, тоолорго чыктык. Ушул мен Грузиядан жаңы эмоцияларды алып келдим деген үмүттөмүн. Сонун. Анда Индира эжей, сизден сурай кетсек, бул Олимпиадага кантип даярдадыңыз? Эмнелерге көңүл бурдуңуз? Ийгиликтин сыры эмнеде? Билимкана Олимпиадасы жылда өтүп келатат. Сезима да ошо былтыркы окуу жылында кыргыз тили сабагына катышып, бул 3 этаптан болот. 2 этабында тең абдан жогорку балдарды алып, анан 3 этабында ошо Бишкекте эң жогорку 100 балл упайды алып, анан баш байгени багындырып Грузияга эс алып келди. Албетте бул жерден Сезима өзү абдан аракетчил, ар бир берилген тапшырмага жоопкерчилик менен мамиле кылат. Мына ошонун натыйжасында ушундай ийгиликке жетип, дүйнө кыдырып, көптөгөн ийгиликтерди багындырып жатат десем болот. Өзүнүн Билимкана Олимпиадасынын өзүнүн тапшырмалары бул негизинен ушул окуу жана түшүнүүгө байланышкан. Ошондой эле кыргыз тилде өтүлө турган эле ар бир программаны тереңдеп өздөштүрүү, баланын өзүнүн логикалык ой жүгүртүүсүнө көбүрөөк басым жасап, ошонун үстүндө иштедик. Ошонун натыйжасында ушундай ийгиликтер болду десем. Абдан жакшы. Индира эжейдин окуучулары быйыл дагы ушул эле Олимпиадада ийгиликтерди жаратышты. Куттуктайбыз. Быйылкы өткөрүлгөн Олимпиада тууралуу да айтып берсеңиз. Быйыл Олимпиадага даярдоо жеңилирээк өсө керек. Чындыгын айтканда, былтыркы окуу жылында Сезиманы көрүп, ага көбүрөөк таасирленип, Сезиманын өзүнүн классташтарынан да быйыл даярданабыз же катышалы деп ушундай көп кызыгуулар артылды. Ошондуктан 10дон ашык бала катышкан 1 турунан. Ушу 2 туру тең абдан даярдыкта өтүштү. Мен буларга албетте кошумча отурганга убакыт өтө жетишпейт, азыраак анан кошумча үйгө тапшырмаларды берип, онлайн иштеп аттым балдар менен. Алардын аракетинин аркасында мына 7 бала барган. Билимкана Олимпиадасына мына кечеки өткөн Бишкек шаарында болгон 3 туруна. 7 баланын ичинен 7 класстын окуучусу Амантурова Диана ошо эң жогорку 100 баллды багындырып, анан Венгрия шаарына путевка утуп алды. Андан кийинки ошо классташтары дагы активдүү катышты, бирок өзү 90 балдан өйдөнкүлөр
каат экен байгелүү орундар катары. Алар ушу 89, 90, 87 балл болуп калдык деп калышты. Бирок кийинкиге аларда дагы үмүт пайда болду да, эже мен могу жерде карасам болмок экен деп. Кечээ күн жыйынтыгы чыкканда балдар жазып атышты, өзлөрүнүн сезимдерин билдирип атышты. Ошол шаарга барып канча деген билимдүү балдар, каймактар ошол жерге барды да, балдарды окуйм деп дилгир балдар барды. Мына ошолорду көргөндөн аларда таасирине эже монтип койсом болмок турбайбы деп өзлөрүнүн кемчилигин сезди десем болот да. Ошо рахмат сиздерге дагы. Билим алуу ине менен кудук казгандай, бирок анын ысыгы менен суугуна чыдап, күн түн дебей, китепти колунан түшүрбөй окуп, изденгендерге ийгилик жылмаяры шексиз. Түрксөй түрк дүнүйөсүнүн руханий көпүрөсү деген темада Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан мектеп окуучулары арасында өткөрүлгөн сынакта баш байгени алдыңыздар. Бул сынакка кантип катышып калдыңыздар эле? Бул сынак боюнча алгач мектеп администрациясы тарабынан бизге жол жобосу келген. Ошол бул сынак жөнүндө кандай эле мен абдан жактыдам бул сынак. Себеби түрк дүйнөсү, түрк адабияты мен үчүн өтө жакын десем болот. Мен өзүм студент кезимден баштап эле ушу Махмуд Кашкаринин, Жутсу Баласагындын чыгармаларын жөнүндө изилдеп, бир нече конференцияларга баргам. Ысык көл Аалам Ордосу деп түрк дүйнөсү боюнча ошо Орто Азия мамлекеттери боюнча конференцияларга катышып жүргөм да. Анан ошол 3 окуучуну даярдаганбыз. Ошонун бири ошол Сезима. Буга ошол албетте бир күндүк, 2 күндүк же 10 күндүк даярдык коюу бул жетишсиз. Буга Сезиманын буга чейин көркөм адабияттардан кызыгып окугандыгы, китептерди көп окугандыгы жардам берди десек болот. Анан бизде өткөн ошо көчмөндөр оюнундагы таасири абдан зор. Биз ошол көчмөндөр оюнундагы бул эссебизге кошуп анан жазганбыз. Аны Сезима өзү айтып берер. Чындыгын айтканда бул ошо мугалимдин айтканын, түшүндүрүп бергенин, багытын, түз жолго салган багытын алып кетүү бул окуучунун колунда да. Сезима ошол мен айткан нерсени туура кабыл алды, ошого жоопкерчиликтүү менен мамиле кылды. Анан албетте ийгиликтен, изденүүдөн ийгилик жаралат дегендей, ошо изденип чыгармачылык менен жазган Дилбаян кызым жүрөгүндөгү дилин жазуу менен ушундай ийгиликти багындырып, Кудай буйрса мына Кыргызстандын жүзүн мына жакында Турция мамлекетине барып, дагы бир кыргыз кыздарынын ушундай акылман экендигин, чыгармачыл болорун, кыргыздын кыздары кайсиеттүү элден экендигин таңазалаган турат да. Сынакта берилген темада Дилбаян жазууда кандай булактарга таяндыңыз? Ушу эже Түрксой түрк дүйнөсүнүн алтын көпүрөсү деген эссе жөнүндө конкурс жөнүндө айтканда мен ушул Түрксой уюму жөнүндө ар кандай маалыматтарды издене баштадым. Түрксойдун өзүнүн официальный сайтына кирип карадым. YouTube'дан ушул Түрксой уюмунун ген директору Султан Раевдин ар бир репортажын көрүп чыктым. Анан ошондо ушул Түрксой жөнүндө маалымат топтодум. Анан ошондо эже мага багыт берди. Ушул эжейдин багытын жардамы менен мен ушул өзүмдүн фантазиямды да кошуп ушул эссени жаздым деп эсептейм. Абдан сонун. Келечекте кайсы кесиптин ээси болсом деп кыялданасыз? Кандай пландарыңыз бар? Ушундай эсселерди көп жазам. Ошондуктан мен ушундай Чыңгыз Айтматовдой акын жазуучу болгум келет. Ошондой эле акын жазуучудан тышкары журналисткада болгум келет. Китеп окууну жактырасызбы? Кандай китептерди көп окуйсуз? Кимдин чыгармалары жагат? Ушул жогоруда айта кеткендей Чыңгыз Айтматовдун дүйнө кыдырган чыгармаларын окуйм. Андан тышкары ушул дүйнөдөгү эң сабы көп ушул Манас эпосун окуп келем. Мугалимдик кесип ары татал, ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип. Мына ушул кесипти аркалоо менен сиз кандай кыйынчылыктарга тушугуп, мындан башка дагы кандай ийгиликтерге жетише алдыңыз? Ар бир кесип ардактуу дейт. Бирок ошонун менен бирге мугалимдик кесип ары түйшүктүү, ары ардактуу деп өзүң баса айтып өткөндөй,
эң ардактуу кесип мен үчүн 19 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келем. Көптөгөн жүздөгөн окуучуларга тарбия таалим бердим десем болот. Анан бул жерде албетте ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы да болот, жакшы жактары да болот да. Кыйынчылыктар көп эле кездешти. Бизде азыр көп эле айтылат, коомчулукта балдар окубай калды, балдарыбыз такыр сабатсыз, тапшырма аткарбай калды деген мугалимдерде көп сөздөр айтылып келет эмеспи? Албетте мен ошондойлорду кошууга, мен деле ошондой нерселерге күбө болом. Бирок мен биринчи ошол жерден күнөөнү өзүмө кое баштайм да, эмне үчүн менин сабагымда балдар үй тапшырма аткарбай келет? Эмнеге аткарбай келди? Эмнеге даярдыксыз келди? Балким мен туура эмес берип койдумбу? Же түшүндүрбөй калдымбы деп өзүмдүн үстүндө эгер да класста канча бала аткарбай келип же сабакка катыша албай калса, өзүмөн издеп баштайм да. Ошонун негизинде болуш керек. Бирок мен ар бир берилген сабактар класстымда сөзсүз түрдө ушу сабакка кызыгып, ушундай бүгүн мен эжейден көп нерсе алсам, билип келсем деп, анткени кыргыз тили адабият ушундай кызыктуу, балдардын жүрөгүнө жакын, өзүбүздүн адабиятыбыз, маданиятыбыз керек болсо эне сүтү менен келген тил. Балдарга айтам да, себеби кыргыз тил бул силерге эне сүтү менен келген тилди силер эч кандай катасыз жазбашыңар керек. Силер бул тилде туура эмес сүйлөп койбошуңар керек деп, анан ошону балдар туура кабыл алып, жакшы көп ийгиликтерге албетте ошол окуучулардын, мугалимдин менен окуучунун ортосунда жакшы көз караш болгондо, пикир келишүү жакшы жүргөндө, анан жакшы ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Мугалимдик ардактуу кесипти аркалаганда кайсы учурда ушундай кесибиңе сыймыктанып, ушу кесипти туура тандаптырмын деген ойлор пайда болот. Албетте ошол берген билимиңди бул балдар туура кабыл алса, мына ушундай сынак кароо сынактарда деги эле өзүнүн турмушунда жакшы ордун таап кетсе, кароо сынактарда мектептин, шаарыбыздын керек болсо кыргыз тилин дактап, Кыргызстаныбызга жайылтып атышып, бул албетте өзүнүн сабак берген мугалимге да чоң сыймык. Ушу эмгегим, айткан сөзүм жерде калган жок деп сыймыктанасың. Жакында дали ушу биздин мектеп үчүн дагы, мына кыргыз тилчи мугалимдер үчүн биздин жакшы бир окуя болуп атат. Кыргыз элинин белгилүү коомдук ишмери Чыныбай Коночу Турсунбековдун эскерүү боюнча "Мен дүйнөнү баланын көзү менен карайм" деген китебине дил баян жазуу сынагы болуп өттү. Бул Кыргызстан боюнча ошо 120дан ашык балдар жазышыптыр. Ошонун ичинен менин окуучуларым да жазышкан. Биздин мектептен Жолболдиева Айпери деген окуучубуз ушу мыкты деген 6 окуучунун катарына кирди. Андан сырткары ошо конкурстун сынагынын талабына жараша 31 окуучу конок катары барып, алар да экинчи туруна катышуу укугун алышты. Аларда да биздин өзүбүздүн 3 окуучубуз бар. Алар менен кошо ошо китепти кошо бирге окуп, түшүнбөй калган жерин ар бир нерсени талкуулап, ушинтип жазган элек. Бул да абдан кубанычка бөлөп отурат. Себеби биздин балдар ошол 2023 жылдын 29 июнунан 2 июлга чейинки аралыкта Сыккөл жээгиндеги Акуну Сыккөл пансионатында боло турган Жылдыздуу жээг 2023 поэзия фестивалынын алкагында өтөт. Ошол жерге барып, Кыргыздын мен деген акындары менен, жазуучулары менен кошо бирге 4 күн ошо руханий гүлаз кала турган жерге бирге барып атышы мен үчүн абдан толкундантып турат. Себеби балдардын ошол жерге аралашып, сөз баккан, сөздү баалаган адамдар менен маектешүүсү бул чоң окуучулардын өзүнө, мугалимдерге да абдан жакшы сезимдерди тартуулайт да. Албетте мугалимдик кесип бул ардактуу кесип деп айтам. Анткени биз анан түйшүктүү кесип, себеби биз адамды тарбиялап атабыз. Биздин коомдо ошол эне тилди өркүндөтүү, эне тилде деңгээлин көтөрүү максатында көп иш-чараларды жүргүзөбүз. Мына ошол нерселерди окуучулар туура кабыл алып, жүрөгү менен кабыл алып, анан ушундай сынактарга катышып, тилибизди даңктап баалоосу албетте мен үчүн чоң сыймык.
Мугалим болсом деген келечек муунга кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте мугалим болуу бул абдан жакшы. Мугалимдик кесипти мен өзүм аркалап келаткандыктан мен мугалимдик кесипти өтө түйшүктүү, оор, анткени ар бир баланы жан дүйнөсүн сезе билиш керек. Мектепке келгенде эле бүгүн ар кайсы чөйрөдө тарбияланып келген балдар ошо бир класста отуруп, ошо өтө турган темаңды кандай кабыл алат? Албетте ошо ар бир баланын өзүнүн көз карашынан, көзүнөн эле байкоого болот кирип келипчи. Анан биринчи жагымдуу маанай түзүп, балдардын баарын оюн бир жерге топтоп алып, анан сабакты улантасың да. Ошондуктан кийинки келечек муундарга албетте эгер жүрөгүнөн ар бир кесип ардактуу, анан жүрөгүнөн сүйүп аркалап кетем деген кесиптин ичинде ошо мугалимди кесипти аркалайм десе мен макул эле болот элем. Бирок бир чети бар, мугалимдик өтө ардактуу, түйшүктүү, анан көп эске алынбай, коомчулукта эске алынбай калган кесиптердин бири. Ушинтип эле айтат элем. Себеби ушул учурдан туура пайдаланып мен айтып алайын, себеби мына мен сезимим эле айтайын, буга чейин деле мен республикалык олимпиадаларга окуучуларымды даярдап жүрөм, жакшы орундарды ээлеп алып жүрөбүз, областтан, республикадан бир нече орундарды алганбыз. Анан мугалимдер эмнегедир экинчи тарапта калып калат. Ар бир мектепти бүтүрүп аткан окуучу кесип тандоо учурунда дагы мен балдар менен маектешип, биз Бектурсун Алмоктун Шакиртмакат деген чыгармасын өтөбүз да, ушу мугалимдик кесип жөнүндө. Ошондо айтышат да, жок эже, биз мугалим болбойбуз депчи. Анан балдардын жүрөгүндө мугалим деген нерсе жаман болуп калбаш үчүн көп акыл насааттарды айтасың. Анан ушундай эмгек бааланбай, коомчулуктарынан көп эске алынбай калса, ошо жаш муундарды айтат да, эже антпеген эми айлык акыңар аз болсо кесип тандабайбыз деген окуучулар да болот да. Ушундай олимпиадаларда мен айта кете турган нерсем ушу мугалимди кошо эске алып, анткени мугалим өзү билимдүү болсо, мугалим өзү жан дүйнөсү бай болсо, ошо эки тарап, мисалы үчүн биздин Сезим мына былтыр Грузияга барды, Кудай буйрса быйыл мына Турция мамлекетине барганда, ал эми мына быйылкы 7 класстан орун алган Амантура Диана Венгрия мамлекетине барганда, ошолорго деле мындай мугалимди кошуп койсо, ал мугалим өзүнүн көрүп келгендин жүздөгөн, керек болсо миңдеген окуучуларга ошо сезимдерин айтып, таасирленүүсүн жеткизип, анан дагы мугалимдин иштешүүсүнө, көп ийгиликти жаратышуусуна өбөлгө болот окуучу деп ойлойм да. Анан албетте мугалимдик кесип ардактуу, эң жоопкерчиликтүү кесип. Келечек муун тандай турган муундарга мугалим болуу бул эң жакшы кесиптердин бири деп айтмакчымын. Мугалим болгула демекмин. Эмгегиңер бирок бааланып, даңкталып турса, мугалимдин жылдызы жанып турса, окуучулары дагы ошо таасирленип, мыкты окуучулар чыгарына ишенимим зор да. Абдан жакшы. Азыр сиздерге эркин микрофон. Биздин ушу ийгиликке жетишип атканыбыздын, окуучулардын ушундай ийгиликке жетишип атканынын себептеринин бири бул аракетчилик. Биздин мамлекетте көптөгөн кароо сынактар уюштурулуп жатат. Министрлик тарабынан, өз алдынча ар кандай жеке борборлор тарабынан уюштурулуп келет. Ошолорго окуучулар биз көбүнчө мугалимдер деле көп маани бербей, көңүл бурбай койчу ошол дегендей да. Мен айтаарым, ар бир бала, ар бир мугалим ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга укуктуу да. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу менен көптөгөн ийгиликтерди багантат да. Анан менин айтаарым, китеп окуш керек. Көп китеп окуп, сөз байлыгың өнүксө, дүйнө таанымың, руханий байлыгың өсөт. Мына ошондо билимдүүгө дүйнө жарык дегендей, баардык жакшылыктар өзүңө жылмайып келе берет. Сиздерге да чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Медиа борбор өнүгүп өсө берсин, чоң борборлорго айлансын. Шаарыбыздын Кыргызстанга өзүнүн орду бар борбор болоруна ишенем. Сиздерге дагы чоң рахмат. Мен биринчиден ушул медиа борборуна ыраазычылык айтам биз үчүн келип келгенине. Андан кийин мугалим эжеиме ыраазычылык билдирем. Мени ушундай көп нерселерге катыштырып келе жатат. Жана ошондой эле окуучуларга кеңеш айтарым. Бул жашоодо өйдө ылдый боло берет.
ушундай конкурстарга катышсаңар бирде утасыңар, бирде жеңилесиңер, бирок эмгек адамды сүйөт дегендей, ар бир эмгек бааланат дегендей, ушул канчалык аракет кылсаңар, силер ошонун даамын татасыңар деген ишеничтемин. Убактыңыздарды бөлүп, биздин суроолорго жооп бергениңиздерге ыраазычылык билдирип, бекем ден соолук, узун өмүр, окуу иштериңиздерге ийгилик каалайбыз.